Tintişti. Uşu mınalardan beri tintişti. İki kişi geri alıp birisin dunkamını çaplak mı? Ana. Uşunun tuğasmasını sınıftadı ama küçük bir tane. Aysiz yerlerde cezayı kaldı. Aysiz yerlerde direkt To'xtatıyoruz deyim. 82 to'xtat. Oğlan to'xtay bu ana kishi mos keldi. Emma vajib albaylı. Ököy жерде жатты, ит жаткан эле ташап тур онучу. Ошо милициялар, скорыян келип алып кеткен эмес. Мен акамды берген жокмун мен. Өлгүчө карап турушуптур ошол жерде тирүү болчу экен ошол жердечи менин атам тирүү болчу экен. Бири-бирине кыйкырышыптыр. Жаны чыгышы кыйын болуптур ошол жердечи. Жана фуранын водительдин немеси бар бизде, видеосучу. Мен кетип атсам дейт, КМдин машинасы жогору карап кетип атты дейт, ноокат тарапка. Резкий бурулду дейт. Резкий бурулуп эле баягы Жигулинин артынан түштү дейт. Бардык жагдайлар боюнча таанышканга толук кандуу укугу бар. Ал боюнча уруксат берилет. Бул кандайдыр бир мамлекеттик же бир немен жашыруун эчтеке жок. Ачык айкын деп коет. Ош шаарынын Жапалак айлы аймагындагы тилкеде 10 апрелден 11 апрелге караган түнү патрулдук милициядан качып келе жаткан Жигули унаасы катуу ылдамдыкта оор жүк ташуучу унааны сүзүп, айдоочусу жана 2 жүргүнчү каза болгон. Окуянын калыс тергелиши үчүн каза болгон жарандардын жакындары маалымат жыйын өткөрдү. Каргашалуу кырсык боюнча автоунаанын айдоочусу окуя боюнча айтып берди. Каза болгон айдоочунун жана жүргүнчүлөрдүн туугандары окуяда жалган маалымат бар экендигин айтып, журналисттерге маалымат жыйын өткөрдү. Анда тартип сакчыларынын кызматтык милдетин так аткарбаганын, маркумдун кылмышы иликтенелик каракчылык катары жайылып кеткендигине нааразычылыктарын айтты. Кырсык болгон учурда тез жардам унаасы кеч келгендигин, куткаруучулар чабал аракет жасагандарын билдиришти. Кайгуучулар эмне үчүн изине түшкөнүн жооп берүүнү талап кылышты. Окуя калыс тергелип, күнөөлүүлөр жоопкерчиликке тартылышы керектиги айтылды. Өзгөчө алдыңкы берилген маалыматтын чыгышына негиз жок экендигин жакындары билдирди. Азыр аркы сөз бар тур. Ойда гайнын машинасынын ичинде ошо немелер жабырлануучулар бар экен, пулу жоготкон. О жерде жок эле мен барган дейт. Машинаны болуптур, эмнеге алып качат? Ошол жерде турбай эле то, 920 турат. Эмне себептен алып качышат аны? Өлгөнүнөчү майли ажалы кыска экен өлдү. Неге каракчы дешет? Неге? Ушу Арапбаев дегендер бар каракчылар деп дүйнө жүзүнө жетти. Комментариялар келет да, Сашка акам не себептен ушундай каракчы болуп калат деп ойлонбойсуңар деп кокустук десе болбойбу, садак болуп кетейиндер. Эмне каргашалы окуя десе, чын деп биз деле телефондон, телевизордон көрөбүз го. Каракчы деген менен каргашалуу деген элестетип көргүлө айланып кетейиндер. Бизде делечи, мен сиңдим прокуратурада иштейт, УВДда иштейт, ГОУДда иштейт. Бардыгы деле күйүп кеттик, сиңдилерим делечи. Каракчы деген органда иштегендер элестеткиле өзүңөр деле. Каракчысыңар билейби? Биз бул дүйнө жүзүнө каракчы болуп кала берелиби? Садаган кетип калайындар. Туура маалымат бер деди, мен жалындым кыз бала экенмин. Кана ошону эмнеге чыгарбайт? Ушу зыркырап атты эле деп. Чыкпады го ошол. Каракчынын ортосунда турдум го ошондо мен какшап ыйлап турдум, боздоп турдум, айланып кетейиндер. Булар артынан кууп, ошо машинаны кысып өлтүргөн да. Өлтүрүп, мына Актилек городской больницага даже 5 мүнөттүк жол 5 мүнөттө жетет, ошо скорый 5 мүнөттө келет. Ошо скорый 2,5 саатта келген. Мен атам жаны чыгып ошол жерде. Өлгүчө карап турган ошо ПМдин балдарычы. Не себептен ушулар карап турган? Ошо өлүп калса ушулар биз кутулабыз дегенби? Ошону мага ошонун немесин айтып бергиле чындыгын. Барды элдер 300дөй, мына калп айтпасамчы, 300дөй адам баягыларды ороп алыптыр. Ошол остановкада карап олтурган жаш балдар дагы бар экен. Силер не себептен кууп келдиңер? Не встречный жага кысып токтоттуңар? Фуранын астына киргизип бирдиңер деп атыптыр ошол жердечи. Алар ендиреп баягы ПМдин балдар, жаш балдар экен. Силер 50 миңден берип эле азыр ушу ишке отуруп атасыңар. Силер ушул ишке бардыңар, силер эч нерсени билбейсиңер. Биринчи фура кубалап кетип атканда түшүп калган. Мойнуна албай коюшту эле милицияларга көрсөткөнбүз биз.
мынандагы доказат кылганбыз. Мойнуң алдың менен десем жок дедим. Мен камерадагыларды көрсөтүп, фурадагы түшкөндөрдү көрсөттүм. Мойнун алдырдым. Низам чегинде кылайлы десек, бири карабай өлүктөрдү карап турушты. МЧС келип, өлгөндөн кийин бытырап жандар бар эле. МЧС келип моторлору жүрбөй койду олордун. Өлгөндөн кийин анан кийин чыгарып алышты. Ай, Жигулиси бар бекен. Ошону айдап жүрөбү? Номери канча Жигулисинин? 86-32, а? 11 апрель күнү саат 1:50 мүнөтүндө каланын нөмөт бөлүмүнө маалымат келип түшкөн. Анда Ош Ноокат автожолунда ВАЗ-2106 үлгүсүндөгү жеңил автоунаа менен ДАФ үлгүсүндөгү автоунаа кагылышып, унаанын ичиндеги 3 жаран каза болгондугу аныкталган. Жеңил унааны башкарган айдоочу 1964-жылы туулган Камилжан Арапбаев экендиги тастыкталган. Жол кырсыгындагылар кайгул кызматынан качып бара жатып кандуу окуяга кабылгандыгы көрсөтүлгөн. Милициянын кайгул күзөт бөлүмүнүн 2 кызматкери 10 апрель күнү саат 23:40 мүнөтүндө белгисиз атуулар шаардын Бекбалаева көчөсүндө жашаган жарандын үйүн эшигин бузуп киришип, дубинка менен ур токмок алып, акчаларын карактап кеткендиги тууралуу кабар боюнча ыкчам даректемени кабыл алышканы белгилүү болгон. Каракталганын айткан жарандар унаанын мамлекеттик белгисин жана үлгүсүн тааный тургандыгын билдирип, кайгуулчуларга шектүүнү изине түшүүнү айткан. Патрулдук милициянын кызматкерлери жабырлануучуну унаасына салып баратып, шектүүлөрдүн машинасын көрүп артынан түшкөн. Аз убакыт ичинде катуу ылдамдыктагы Жигули карама-каршы тилкедеги унаага барып урунган. Окуянын болушу оперативдик тасмага тартылган. Мына тире экен. Ал. Ички иштер башкармалыгынын тергөө бөлүмүнүн башчысы Алмазбек Кадыров окуяны тергөө иштери жүрүп жаткандыгын айтты. Милиция кызматынан тартып окуяга күбө болгон жарандарга чейин суракка чакырып жаткандыгын, 3 күндүк иликтөө менен жаңы жагдайды айтуу эрте экенин билдирди. Кылмыштуулук болгонун, жабырлануучунун арызы жана мүмкүн болгон далилдер жыйналганы белгиленди. Окуяга тартип сакчылары дагы катыштыгы бар болгондуктан ички кызматтын корутундусу дагы жакынкы күндөрү ачыкталарын тергөө бөлүмүнүн башчысы кабарлады. Сотрудниктердин үстүнөн туура юридикалык баа берүү максатында прокуратурага материал жибергенбиз. Мен тергөөнүн иши жол кырсыгынын пайда болушу, ошол эле жана каракчылык деп атабыз, же башка кылмыштуу аракеттер болду деп атабыз. Ошолорду ким тарабынан жасалды, канчалык деңгээлде, кимдин ролу кандай? Кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталгандан кийин бул иш кылмыш иш козголду болуп эсептелинет да. Анан бир учурду жарандар кээде унутуп калат. Кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине каракчылык фактысы боюнча түшкөндөн кийин ал каракчылык деп айтылат да. Бул түшкөн беренени кийин тергөөнүн жүрүшүндө квалификация берилет. Жеңил унаадагы бир жаран бактыга жарашы аман калып, оор жаракат менен жандандыруу бөлүмүндө дарыланууда. Абалы орто туруктуу экенин, жакын арада операция жасалышы зарылдыгы айтылды. Бейтап 11 апрель саат 1:40 ооруканага алынып келинген. Каргашалуу окуяда саламаттыгы жакшырмайынча көбү катары көрсөтмө берилбей тургандыгы белгиленди. Дарыгерлердин көзөмөлүндө болот. Эми жанакы оор акыбалда биз аларга уруксат бере албайбыз. Себеби андай жанагындай акыбалда толук маалымат бере албайт. Ошондуктан ал реанимация бөлүмүндө жаткандан кийин аларга уруксат берилбейт. Анан өзүнө аң сезимине толук келип суроолоруна так жооп бере келген абалга келгенде аларга уруксат берилет. Жол кырсыгына кабылган оор жүк ташуучу автоунаасынын айдоочусу Максатбек Абдубалиев кандуу окуя түнгү саат 12:40 чамаларында болгонун айтат. Бишкектен Баткенди көздөй 11 унаа семент жүктөп келе жатканын, алдында бара жаткан агасы катуу ылдамдыктагы жеңил унаадан абайлап өтүүнү билдирген. Аңгыча Олбой унааны токтоткондо карама-каршы тилкеден өтө катуу ылдамдыкта келип сүзүп, артынан дароо кайгуулчулар келгенин маалымдады. Өтө чоң суммадагы чыгымга учураганын, күч органдары көп убакыт кармап жатканына наразычылыгын айтты. Алдында байкем кетип атканды отпаймын. Ошол байкем көргөн экен. Акем тууру гайы кайрылып, жана Жигулинин аркасынан ээрчип келгенин акем көргөн. Бул жеке мен токтогондо ургандан кийин түшсөм гайыда турбайбы. Кубалап келе айткан гайы. Болбосо каяктан гайы пайда болуп турат? Кубалап келе айткан акем көргөн ол жерде кубалаганын, ээрчиген. Мен билгеним ошол. Башка мага ушул болгон азыр машинаны чыгарыш керегим, ремонтун кылыш керегим. Мен бирөөдөн акча требовать эткен жокмун, башка кылган жокмун. Эми
шопур адам каза болуп калды. Мен кимден сурайм? Туугандан сураймбы? Сурай албайм, бет керек. Экспертиза болот дешти. Бүгүн бардым тергөөчүгө. Бүгүн барсам экспертиза болдуң дейт. Ушу жума туруң деп ошодот. Бир жума мен дагы ушул жерде турам. Кандуу окуя калыс тергелип, мыйзамдуу чечим чыгышын эки тарап тең талап кылат. Тергөөнүн жүрүшүндө аныкталган жаңы жагдайлар боюнча маалымат тынымсыз берилиши айтылды. Абдумалик Базарбаев, Элеман Акбаев, Ош ТВ.